Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Генерал Камчыбек Ташиев бүгүн Кыргызстанга кайра келди. Эми мындан кийин анын тагдыры кандай болот, ошол жөнүндө сөз кылабыз туугандар. Негизи Ташиевдин келгени көпчүлүк үчүн бир чоң жаңылык болду. Анткени көпчүлүк адамдар ушул Ташиевди кайра келет деп күтпөгөн экен. Себеби соц тармактардан, Facebooktан көптөгөн видеолор чыгып жаткан. Ташиев болду, анын доору бүттү, ал келбейт, ал коркок киши деген ушактарды мындай таратып жатышкан эле да. Ошол сөздөргө элдер дагы ишенип калышкан экен. Бирок албетте ал андай эмес. Ташиев эч нерседен коркпойт. Бул киши күчтүү саясатчы. Ошондуктан дагы бүгүн келип отурганынын бир себеби камасаңар камагыла, эмне кылсаңар ошо кылгыла. Бирок мен өзүмдүн актыгымды далилдеймин деп келип отурат туугандар. Азыр ал эми сурак берип чыкты. Ал суракта эмне сөздөр болду, ал жөнүндө азыр билине элек. Анткени Ташиевдин билдиришине караганда маалыматтарды эч жакка таратпоо жөнүндө кол коюп чыгыптыр. Ошондуктан азырынча эч нерсе айта албайт экен. Эми албетте азыр Садыр Жапаровдун бүтүндөй бийлик колунда турат. Бир эле сөзү менен Камчыбек Ташиевди каматып жибериши мүмкүн туугандар. Бирок деген жер бар бул жерде. Андай болгон учурда ачык сот болуш керек. Ташиевдин дагы мындай өзүнүн айта турган сөздөрүн айттырыш керек. Эл ошону күтүп жатат. Эгерде Ташиев азыр айткан болсо, Садыр Жапаровга миллион компроматы болушу мүмкүн. Анткени президенттик управление, ошол президенттин жакын адамдары кандай иштерди алып барып жүргөнүн, кумтөр жана башка боюнча Ташиев көп маалыматтарды берет. Ошондуктан Садыр Жапаров азыр ушул Ташиевди камап коюшу чындыгында кыйын туугандар. Эми аны дагы күтө туралы көрөбүз туугандар. Дагы бир-эки жуманын ичинде көп нерсе дагы аныкталат. Эми бул жерде дагы бир нерсе бар туугандар. Садыр Жапаров кантип президент болду эле? Албетте ал түрмөдө отурган болчу. Ага жардамды ким берди? Белгилей кетсек, ушул Ташиев болгон туугандар. Ошол кезде ал түрмөдө отурганда баягы элдер көтөрүлүшкө чыгып, ал жерде кайра Атамбаев келем деп турган президент болуп, Бабанов келем деп турган, иш кылып президенттикти талашкан адамдар көп болчу ал кезде. Бирок ошолордун арасынан Камчыбек Ташиев сурулуп чыгып, элдин арасына барып, менин Садыр досум камакта жатат, ошону президент кылабыз деп, Садыр Жапаров деп кыйкыртып, түрмөгө топ балдарды алып барып чыгарып келген болчу. Аны Садыр Жапаров дагы жакшы билет. Анан Садыр Жапаровдун президент болуп отурганда биринчи күндөрү аябай кыйын болду. Анткени ал кезде Кыргызстанда аябай чындыгында беспредел болчу да. Ал кезде Кыргызстанды каралар бийлеген, бандиттер бийлеген болчу, коррупцияга баткан эле. Ошолордун бардыгы менен Ташиев кадимкидей күрөштү. Өзүнүн дагы мындай жашоосун кечип коюп, ошол Камчы Көлбаевди жок кылды, канчалаган бандиттердин мындайча айтканда башын алып, аларды кечирим суратып, экинчи ушундай бандиттик жолдорго барбайбыз деп сөз бергиле, мындан кийин мыйзамдар менен жашайбыз деп сөз бергиле деп бардыгын видеого тартып, ошол караларды дагы жок кылган ушул киши болду. Коррупционерлер менен көрөшкөндө дагы бул кишинин мындай менети опол тоодой да туугандар. Анан бүгүн келип туруп ушул досун каматып койсо, албетте бул Садыр Жапаров үчүн бир жакшы нерсе болбойт. Эртең эле кайрадан жаңы шайлоо келет. Ал жерде элдин көпчүлүгү добушун бербей коюшу мүмкүн. Анткени азыр мамлекеттик телеканалдар жана башкалар канча жамандаса дагы, бирок эл анын кандай иштегенин билет да. Азыр көрүп атабыз, кадимкидей мындай опуттуу журналисттер сүйлөп жатат аябай жамандап. Анткени эмне туугандар себеби? Баягы эле коррупционерлер акча берип, жалдап кадимкидей журналисттерди сүйлөтүп, Камчыбек Ташиевди азыр аябай каралатып жатышат да. Себеби албетте Камчыбек Ташиев алар үчүн душман. Ал коррупционерлер Кыргызстанды өмүр бою тоноп, жыргап келишкен. Ошолордун бардыгын бууп койду Ташиев. Албетте ошон үчүн азыр Ташиевди кароолоо аябай күчөп жатат. Бандиттердин бардыгын жок кылганы менен алардын тамырлары бар туугандар. Алар дагы азыр Ташиевден өч алабыз деп жатат. Алар албетте азыр түрмөдө отуруп алып сүйүнүп аткан болушу мүмкүн. Ташиевди кирген болсо жакшы болот эле.
биз буну жок кылат элек деп туугандар. Эгерде Ташиев ошо түрмөгө отуруп жана башка болуп ошол жактан бир жамандык көргөн болсо, албетте бул Садыр Жапаров өзүн өзү дагы кечирбесе керек андай кадамдары үчүн. Ошондуктан көрө туралы туугандар кандай болот дагы бул жагы. Сиздер дагы өзүңүздөр ушул жөнүндө ой пикириңерди жазгыла, каналга катталганды дагы унутпагыла.